ишке ашыруу азырынча мүмкүн эмес да. Сен ошо каналдан эми суу өтөбү байке? Ошону айтып атам. Оотко кеткен акчалар канаки. Сиздерге өткөрүп бериш керек деген процесс качан башталды эле? 1 жыл болду. 1 жылдан бери өтө элекпи? 1 жылдан бeri документтер өтүрүп атат. Буга ким күнөөлүү? Каналдын документтери жок болот. Жок, ошо ким күнөөлүү? Ким жооп берет? Башкысы суу келсе болду, канал салынса болду, жол болсо болду, свет болсо болду. Элдики ошол эле. Бирөөгө кызыл китеп чыгарып берип атканда таза суу менен сугат суунун жерлерин бербей келечи. Капельный деп капельныйга да өттү мына. Канча акча коротту бу кастырып күлөнгө салып бочкап келдим. Мунусу дагы ишке ашпай атат, суу жок, курап калып атат. Сугат жердин баары кайра жерге айланды. Негизи мына ушу менен ушул жери менен келе турганда бир беде болуш керек болчу да. Жылда кетирген кемчиликти жыл сайын эле кетире бериши. Бул сууну дегенчи. Зарылчылык бар деген. Жок, эмне зарылчылык эмес. Бул Кудайым берет сууну дегенчи мөңгүдөнчү. Кудай берет, эл бөлүштүрөт да аны, бирок бөлүштүрбөй атпайсыңыз. Бөлүштүргөндө кандайча? Сокулук районунун Кызыл Туу айылында турам. Бул мен турган Кактала. Негизи мына ушу менен ушул жери менен келе турганда бир беде болуш керек болчу да. Эми ойлоңуздар. Суунун жоктугунан улам такыр эле өспөй калган. Бунун ээси дагы күйдү. Ээси ким экенин билбей экенбиз, бирок жолдон өтүп баратып көрдүк да. Биз сиздерге алдыңкы мүнөттөрдө ушул айылдагы суу көйгөйүн чагылдырып берели деп чечтик. Себеп дегенде бул айыл убагында малина, клубника менен мактанып, бардык жактар ушул жактан үлгү алып өздөрүнө көчүргөн жайы бар болчу. Бул жак баягы дыйканчылык боюнча чынын айтканда астына эч бир жакты салбай турган жер болчу. Бирок мынакей суунун жоктугуна байланыштуу өзүңүздөр көргөндөр арпалар деле анчайын эмес, ашып кетсе кишинин тизесине жетип жетпейт. Ошо менен токтоп калды дандуусу. Ал эми беделер жөнүндө сөз кылбай эле коелу. Элдин кандай дейт, элдин сөзүн угуп көрөлү, андан кийин уланталы. Могу аякты көрүп атабыз да. Ушул суу бара аларчадан түшкөн суу ошондобу? Ооба. Эми бул кайка барыш керек, ошону айтсаңыз түшүндүрүп. Мына бул аларчадан келет да. Биз ошо Күнту айыл өкмөтүнө тиешелүү Токпай айыл. Биз азыркы жана проектибиз ошо Кызыл Туу айылга алып бара турган. Момнайнан Мына мурун болгон ирригациячы мына. Лотоктор бар, ирригация бар. Болгондо эле бир 600 метр баягы жеке менчикке дыйкандарга берилип кеткен жерге эле жаңы проект жазылды. А калган баары мурунку эле ирригация. Ошол эле линия менен кетет. Ошол эле линия менен кетет. Ошого каражат керек болот. Могу жерден токтоп буруп суу кайга кирип кетет эми могу суу? Бул негизи мэрдин МЧСтин каналы бар. Эми ошо ирригациянын начарлыгынан анын берден дыйкандар алып сугарып атат. Малина, клубника. Ошол туштан айылга кирип суу моенден бүтүп турбайбы? Токпай айылга кирип кетет да. Бияк негизи эмне менен иштеген мурдада? Азыр айылып тургандарчы? Азыр ошо мурун аларча эмесчи, азыр жок. 20 жылдан ашты. Ошо ирригация талкалангандан бери жок. Болду да. Линия деле даяр турбайбы? Болгону 600 метрге проект дедиңиз, Ооба. Болгондо 17 миллион, анан 9 миллион эки проектте, бири эски, бири жаңы менен. Ошол эле сумма керек да. Болду. Болгон көйгөй ушул да. Ал долбоордун эмеси эмне үчүн токтоп калды? Былтыр, например, ал эме өткөн эмес, быйыл деле жергиликтүү бюджеттен аны эмеси ишке ашыруу азырынча мүмкүн эмес да. Себеби бюджети жетпейт дагычы. Бул жерге жок эле дегенде бир 15 миллион келет да бул жакачы. Мисалы жанагындай полностью эмеси менен санатып чыксачы, рик деп коет, жана гострон расценкаларын санатып чыксачы, аны биз санабайбыз, атайын специалист санайт. Анан кийин экинчиси ошол жанагы бул жактан өтүнүч болгон, жана эме койгондо былтыр токтом чыккан да эмегечи. Өкмөт токтом чыккан, бүт ички чарбалык суулар мамлекеттин балансына өткөрүлсүн, то есть фугиге өткөрүлүп, ана фугиден бул ООСко өткөрүлмөк да бул эмесичи. Ошол маселелер азыр өткөрүп берүү процесс жүрөт, бирок толук өтө элек. Себеби первоначальный документ эч жерин тапкан жокпуз бизчи. Улан чын эле айтып атат. Чын эле мунун баарын эми архивный документ биз деле айтып атпайбызбы, 3 жылдан бери кат жазып берчү, болбойт экен бул система. Азыр жер адисиңизди бөлүп эле болгон ирригациянын лотогун эле отвод земли чие калса болбойбу? Мына депутаттар бар, мына спикер турабы? Ошол эле дыйкандар менен сүйлөшө калып эле, могу лотоктун 4 метрби, 3 метрби канча положено ошолдон ирригацияны чийип туруп эле, тез аранын ичинде берип туруп эле, могу миллиард деген акчаларды президент бөлүп атат го. Ошол акчалардан колдонуп биз деле ушу Кызыл Туунун эли суу ичсек болобу деген ой да ушул.
Мындайча айтканда азыркы күндө ошо документ боюнча кимге өтөт ошол так чечиле экен да мындайча ээси. Ал чечилген, просто өткөрүп берүү процесси эметип атат да кичине эметипчи. Ошол ошо өткөрүп берүү процесс ошо документти первичный документ жок үчүн өтпөйт да. Булар бияктан да ООСтун өкүлү бизге полностью баланска отурушу, бизге толук документ керек деп атат да. Биз на основании чего алабыз деп атат да. Биз ошону таапир алган жокпуз. Анан мындай комиссионно баардык лотокторду бирден санап, ички эмелер арыктардычы, жана лотковый сеттерди ошолордун баарын санап, кеңешке караттырып, канча километр баардыгын ошо түзүп туруп өткөймөгө бергенбиз. Райгос администрация ал фуги менен эметилмек. Ошол жерден келгенде жана первичный документтер боюнча токтоп калды да ошончо. Ошондо мындай айтканда суу ар эмес же бери эмес ортодо токтоп турат экен да. Суунун маселеси. Суунун маселеси. Ошо суунун маселеси каналдын ичинде ошол да. Жок, канал жалпы эле. илгерки ички. Сен ошо каналдан эми суу өтөбү байке? Ошону айтып атам. Жок, өткөрүшү боюнчачы казыр токтоп турат. Жок, азыр суу агып атат каналдар мененчи. Просто могул жерде бул система, мен бул жакта жашаган жокмун, мурун бар болчу дейт да бул жерде системачы. Эки эмеси, анан жаңы долбоор менен айтып атам, бул жакта мисалы мында чыгып дөңгө карай чыгып кетпейт да. Жаңы долбоор түзүлгөн, мына колумда туруп аткан экөө. Ошол менен бияктан эмес айтып жашоочулар айтышы, өкмөт кайрылып көрсөк деген эме болот, сунушту дейт. Ошол. Кимде кандай сөз бар жашоочулардан? Бул жактан ооздук деп атпайсыңарбы. Союз болгондон бери айыл өкмөтүнө суудан акча түшпөйт, только ооздко түшөт, туурабы? ооз эмнеге бияка келди, момундага качпайт, каяка кетти акча, эмне болгон, ошол жака отчет бериш керек. Айыл өкмөтү биякта не причем, бул биякта өзүнүн бюджетин өзү бөлүп атат. Оозго кеткен акчалар канаки? Жок, ооздо кеткенде Союздан бери мынакей 1 контей төлөп келатат. Эчтеке жасалбай. Жопор косуп. Бул жерде мындай 5 хозяйство ички арыктар болот өзүнүн айыл өкмөтүнүнчү. Анан деген ооздун каналы болот. Ооздун каналдары жазылып атат. Мисалы Токпайды 7 километр салып бүттүк да почти. Ошонун эски лотокторун силерге бердик биякачы. Эски лотокторду Токпайдын лотокторун бияка бердик. Эскилеринчи сынып калганда, сынгандан калгандан жакшыларын жүктөп кетишти. Мына ушул кызыл туунун балдары. Салып алыш кимдин милдети? Бул казыр деген ички арык деген айыл өкмөтүнүн намында да, биздин намында, биздин баланста эмес. Биз казыр өткөрүп берсе, анан биз салабыз анычы. А так биз деген бияка каражат демете албайбыз. Сиздерге өткөрүп бериш керек деген процесс качан башталды эле? 1 жыл болду. 1 жылдан бери өтө элекпи? 1 жылдан бери документтер өтүрүп атат. Буга ким күнөөлүү? Каналдын документтери жок болот. Жок, ошо ким күнөөлүү? Ким жооп берет? Бул эми айыл өкмөт өзү өткөрүп бериш керек да. Канал деген бизде эмес да, өкмөттө эмес. Ошондо айыл өкмөт өткөрүп бере албайт турат. Өкмөттө, айыл өкмөттө документтер жок болуп атат. Эски документтерчи, баягы Союз угунан эметилген каналдын документтери жок болуп атат да. Эмне кылыш Жөнөк карта. Кайра чыгыш керек, азыр комиссионный райондон комиссия чогултурган, аким комиссия эметкен. Азыр ар бир райондун эмесин каналдарынчы внутрь хозяйственный сетти санатып ошо неметип атышат. Казан мындай фугиге департаментке жашат, биздин суу ресурстарыначы. Аяктан фугиге жашат, андан кийин анан бизге өтөт. жалпак тил менен айткандачы, биякта жашоочуларга мындай эле да. Бул жакта дыйканчылык, жылына эле ошо күйүп кетет, жылына эле үрөнүбүздү толук албай калабыз деп чырлап келишет. Былтыр деле чалышкан мисалчы. Жылда эле ошол. Анан жылда болуп аткан маселени кийинки жылга калтырбай, жок, ушуну эртерээк бүтүрүш керек экен деген баягы айыл өкмөттөн болобу, ооздо сиздерден болобу? Эл үчүн айырмасы жок, баарыңарды тең бириктирип туруп өкмөт деп коет. Баарыңарды бириктирип туруп өкмөт деп коет да. Мисалы элге айырмасы жок. Элге башкы суу келсе болду, канал салынса болду, жол болсо болду, свет болсо болду. Элге ошол эле. Анан эми мисалчы бул быйыл эле көтөрүлүп аткан маселе эмес да. Баягы суу жетпей атканы, жер тартыш, суу тартыш болуп, эгиндер күйүп атканы быйылкы эле маселе эмес да. Чынбы же туура эмес айтпамбы? Анан эми Эми мындай да. эмне сунуш бар сизде? Менде сунуш Кудайым буйрса быйыл сентябрдын айына чейин могу ички арыктарды биринчи эдиксенден баштайлы дегенбиз, туурабы? Сен анан деген немеден тиги Сокулуктун эместечи, эки райондончу картасын булардыкы биринчи почти даяр. Эми казыр деген чогулт Дакан суксаңыз. жок, калп айтканда эмне, мен деген ички арыкты. Анан ички арыкты бизге өткөрүп берсе, анан муну биз жазайбыз. Жазында кылынмаган болот дейсиз. Жазында бери документ түшүрбөйчү. Башкаттан ары бери жаңы документ жасап берсе жакшы болот. документти биз жаза албайбыз, анын гос регистр жазайт. Бизге өткөрүп берсе деп кандай кылып айтып атат. Мен айта албайм. Бизге өткөрүп берсе, анан бияктан жасаганда айыл өкмөтүнө түртүп коесуңар. Документтер бар жасап, артыңызда балага. Ооздун акчасына тетек акча бөлүнүп берип атабы.
значит силерде бар да союздан бери Проект түзген сизби? ошол канакей ошонун баарын алып туруп бияк бир ойлондуңар лоток каналды салбадыкпы? Ушул боюнча айтыңызчы. Ассалам алейкум. Биз ушу уюштурган биз болуп калдык да. Аты жөнүңүздү айтсаңыз. Биз Кызыл Туу айылынын тургунубуз. Чыныбай Руслан атым. Ушул жерде туулуп өскөм. Дыйканмын өзүм. Анан ушу дыйкандар 21-жыл депутат болуп келгенден баштап ушу эл суранганда сууга суубуздун маселесин чечкиле эң орчунду ушул. Биз ошо путь коммунизм чачырагандан бери тонолуп талкаланып башта болгону кетти да. Сатылганы сатылды, приватизация болуп кеткени кетти. Бирок ошондон кийин жаштар чогулуп, ушуну кайра тургузалы. Азыркы өкмөт иштеп атат деп президент менен ушу УКМК башчысына жардам болчусун деп аракет кылып ушундай документтерди жүгүрүп айыл өкмөт менен чогуу, кайсы айыл өкмөт келбесин, башыбыздан 4 айыл өкмөт өттү. Келген айыл өкмөттөн кат алабыз да. Ушул эле мына Бозов Максат Байкеге кайрылабыз. Ушул эле департаментке барабыз, ушул акимге барабыз, губернаторго барабыз. Ушу суу маселесин чечип бергиле деп. Бул азыркы күндө 4 жыл болду. Буга чейин барып жүргөндө мындай сөз болгон да. Силер канча сом болот экен дегенчи. Анан кийин өзүбүздүн акчабыздан мына айыл өкмөттөн 1 сом албастан эл өзүбүз чогултуп 150 миң сомго проект жасаттык. Экөөнү жасаттык. Бирөөнү эски лоток, бирөөнү жаңы лоток менен. Ушу көйгөй чечилсин деп. Колхоз малында ушул жерде мына башмактар турат. Бул далил. Ушул жерде суу өткөн. Айылга бир болгону 500 метр жетпей алган. Жаңы долбоор болгон 500 метр. Андан тышкарысы ушул маселени чечиш үчүн мына проект жасаттык. Кайра эле областька бардым. Аны азыр Эрланда Максат Байке бардым. Максат Байке карап, Максат Байкем өзү адис да. Расчетторун барын карап, жакшы экен, суу жүрөт экен деди. Могу жерде ушул ирригация негизи, ушул азыр биздин соцсетке, өкмөткө жете турган болсо, госрегистр, архитектура, суранычта бирөөгө кызыл китеп чыгарып берип атканда, таза суу менен сугат суунун жерлерин бербей келечи. Ушул бир адамдын көйгөйүнө да бир госактын чыгарасар, бирок мерде миңдеген гектарлар суу жок калып калып атат. Могу жерде госактылар берилип кеткен мына. 6 госакты берилип кеткен. Биз алар менен соттошуп жүрбөйлү деп ошол проекттин отделда геодезистерди чакырып, монтип айланып ой туруп ушул жерде уйдап өттүк. Итак. Суранып отуп ошол жерге чайын алып берип отуп, монтиткиле, тигинткиле деп отуп, мына азыр могу жерде турбайбы мына тоо. Могу тоо полка кылып 9 метр алсак эле могу жерден суу чыгып барып туруп, могу Кызыл Тууга кирет да. Могу жерде основной көйгөйчү. Могу Токпайга деле кеч келет суучу. Негизи апрелдинде келет да. Анткени Максат Байкебиз кышында тендерге бербейт, лотогубуз кеч келет. Жазында именно ирригация жанагы вегетация деп коет. Вегетация полив башталгандан кийин Максат Байкебиз күн ысып аткандай келип туруп лотогун коет. Анан кийин эл курайт. Биз дагы көнөгүбүз бар, спасать этет. Көнөкчү кичинекей көнөгүбүз бар, ошо менен суу ичебиз. Бирок Токпайдын эли суу ичпейт. Ошол пока муну аларчан суусу лоток бүтмөйүн, булар суу ичпейт. Анан кийин болгондо тиги ичкен суубузда проблема. Ичкен суубуздан булар эми помидорун сактап алыш керек белеми? Каяктан эми ташып сугарабы? Анан сугарат да коросун. Анан кийин акимияттан распоряжение чыгат. Ичкен суу менен сугарган баарын штраф салгыла деп. Эми штраф салбай туруп анда биргелешип ошо проблеманы чечпейлиби анда? Чечип бербейли ошончу. Анан сиздин проектиңиз айланып келип туруп каяка такалып калып атат эми? Эми билбейм, мен айтып атпайм. Убагында проектиңер жок экен, сметаңар жок экен, эми проект дагы долбоорубуз да бар. Бар. Ушул кишиге да кайрылдым, акимге да кайрылдым. Айыл өкмөттө күнөө жооп болот эми аянда. Мен Сокулукта район бюджетти көтөрө албайт экен. Губернаторго бардым, деп койду, бирок жооп кайткан жок. Деп коет, канча жол бардым, деп коет. Губернаторский фонддо акча бар. Негизи канча кетет экен буга эми? Бирөө 17 миллион, бирөө 9 миллион да. Эски лотоктор менен, эски мисалы ушу Бозов Байке бизге эски лотокторун берсе 9 миллион менен бүтөт. Жаңы ирригация, жаңы лотоктор менен болсо 17 миллион да. Азыр дыйкан үйүндө уюн бакканга чөбү жок. Жери бар, бедеси сугара албай да, суу жок. Биз уюбуз сатсак, коюбуз сатсак, эт жок, будайыбыз жок, ун жок, кантип жашайбыз? Жана берди мындай сөз болду да. Ушу экиле кишиге керек экен Кыргызстан дегенде болуп атат да. Ошондой болуп атат да, мында алып көрсөчү. Экиле кишиге керек экен да. Бул Максат Байкебизге айтып атпайм, Максат Байке иштеп атат, бирок өтө слабый да. Ушу Осмоналиев Аскан деген аксакалыбыз өтүп кетти, Аскен дегенчи. Ушу киши менен барып отуп канча урушуп жүрдүк. Талай такай суранабыз, ай Максат Байке. Мына азыр эле берип салчы быйылкы. Калды канча калчы берди? 6,3 канча километр калды Максат Байке? 116 аламидин жерлер. Сиз иштеп атканыңызга канча жыл болду? 5 жыл.
5 жыл. 5-жыл кетип атат. Качан Аламединде иштегем. Бирок ушул эле сферада. Өмүр бою 18 жашыман бери. Опыт көп мол экен да. Бирок маселе чүй жагы бар да. Келип токтоп калганы мындай болуп калды. Аламедин дачанын үстүнөн ат бут жерде ала албай калдык. Ошого кыйналып атып, алдык чечтик. Эми азыр 116 эле уштук калды мындай Токпайды 7 километрин бүтүрдүк да. Бирок могу 5 жылдан бери ушакта ушундай маселе бар экен билесиздерби? Бул жерде билем. Чечүү жолдору жөнүндө. Жок, ички арыктар суу чарбага карабайт да. Мисалы деген вот 5 жылдын ичинде биз 50 километр канал тазаладык. Өзүндө 250 километр канал бар. Внутри хозяйственный болсо 1134 километр бар. Казыр ички арыктардын баарын ооз көткөрүп бергенде деле 1134 километр. А мен өзүмдүн балансымда 110 облицовочный, калган земляной. 5 жылда жылына жок дегенде 10-12 километрден тазалап атабыз да. Тазалап атасыздар. Тазалап, салып да атабыз. Клубника малинанын родинасы деп чын айтканда. Анан чын эле могу акыркы жылдары көп чыкпай калдыңыздар да. Чыкпай калган себеби бар да, ошол суу тартылыш бүт бары. Клубника тиккен невыгодно да. Клубникага бат-бат суу керек. Капельное расширение кылайын десең да, ага тип бочка-сочкаларга да суу керек, например. Ичкенге суу тартылыш болуп атат да. Керек болсочу. Айла жок болуп атат. А болбосо клубника малина менен таанылып келген элбиз да. Ачыгын айткандачы. Бизден токмок тарады, көлгө тарады, 1-май, Асылбаш бүт бар ошо бизди көрүп, мындайча айтканда клубника тигип башташты да. Ошо кызыл туу родинасы болчу. Азыр клубника эмес эчтеге жок, мындайча айтканда кызыл туудачы. Капельный деп капельныйга да өттү мына. Канча акча коротту мына кастырып күлөнгө салып бочкап келдим. Мунусу дагы ишке ашпай атат, суу жок, курап калып атат. Канча эмгеге кетти, канча курады. Көп акча кетти да бу жерге. Баары курабы. Күлөнкасынан бери мына уже уча баштады кургап. Келгенге кызматка келгениңизге 5 жыл болуп турчу. 5 жыл болуп тур. 5 жылдан бери ушул маселе жыл сайын кайталанат. Анан жылда кетирген кемчиликти жыл сайын эле кетире бериши. Бул сууну дегенчи зарылчылык бар деген. Жок, эмне зарылчылык эмес. Бул Кудайым берет сууну дегенчи мөңгүдөнчү. Кудай берет, эл бөлүштүрөт да аны, бирок бөлүштүрбөй атпайсыңыз. Бөлүштүргөндө кандайча тройниктен деген айыл өкмөтү өзү бөлүп кетет. А могу ички арыктарга булар өздөрү бөлүшөт, биз бөлбөйбүз буну дегенчи. Эл өзү жардам бериш керек. Эл мисалы күчтүктө кандай? Кетпен чаап бирөө чыкпайт буяктан. Максат байке. Бирөө чыккан көрүнөт. Мен айтайын. Мына ошол эле Ошол сермене калыңыз, бул сөз айылып атайт. Силер айтып атасыңар. жок, эми абезин ата, мындай болуп атпайбы? Сиз жөрүнөтчү. Ата, сиз урсаңыз. Жырамыстан келаткан сууну силер Ата, жырамыстын жана тройникке чейин берем да мен. Жок, мен башынан тройниктен эле бөлүп берем да, 3кө, ата, 3 айыл өкмөткө бөлүп берем да, башынан элечи. 3 айыл Siz aytып атпайсызбы, мына мисалы үчүн элдер чыкпайт депчи. Ким эмне болуп чыкпайт? Арыкты чапты чабып атпайлы. Да, эмне болуш керек? Эми жанагы баягы трубаңарды элечи мурда күнкүчө суу келип атат буякта. Жок, ошондо эмне болду, калдык. Жараксыз бербей, эмне кандай? Кандай жараксыз? Сиз айтып атпайсызбы? Арык чапсаң калдык. Жок, ошол эркинде жолго чыгарбай анда эле тазалап алса болот эле да. Тазалап атпайбы? Айтканды Мисалы жана кимден Силерге чыкса макул, анда эл өзү эле кылып алса, эл акчасы ошого. Биз эмнеге налог, эмнеге төлөйбүз бюджетке? бөлүбөй эле койсун. Анда силердин вообще кереңиңер эле жок. О, эл өзү эле Мына эң бирөө айыл башчы болуп, бирөө элечи айыл башчы болуп туруп эле анан неме кылыш керек да. Баарын уюштуруп бас, арыкты бияка чейин чабабыз, тияка чейин чабабыз. Анда эмне керек? Анда тиги налог суу төлөп эмне керек барам? Алар айтканда Кыргызстан экилек иштейт дегенде жана сиз келип алып дегенче кайра элге шылтап атасыз да. Жок, Тимир. Ассалам алейкум. Бүгүн биз ушу Кызыл Тоо айылдын тургундары кайрылуу чечели деп чечтик. Президентке анан УКМК башчысына. Ошо сугат суу боюнча биздин ирригациябыз жок. Суу башында ал арчада азыр чоң суу бар, бирок ирригациябыз жок. Ирригациянын проектиси бар, каражат жок. Ошол эле таза суу. Анан ушу жылына эле 1000 гектар күйүп кетет. Дыйкандар жылына беде чыкпай калат. Азыр арпа будайлар да болбой калды. Кызылча канча деген гектар кызылча 400 гектарлап кызылча жүгөр себилчи азыр. Кызылча жүгөр да сеппей калдык. Биринчи чабык бедени чабып алдык, экинчи чабык бедебиз 15-20 түктөн берип атат. Экологический катастрофага баратабыз. Ошого биздин кайрылуубуз ошо маселени чечип бергиле деп. Сурано жауап бердин. Урматтуу президент жауап бердин сурано. Ушунча эл чогулдук. Көйгөй чечип бериңиздер.
Камчык ташып, өзүңүз келип кетиңиз суранабыз. Сиз келбесеңиз бүтпөйт биздин айылдын көкөйү. Келип кетиңиз. Келсем. Сугат жердин баары кайра жерге айланды. Суу жок, ичке суу жок, сугат жок. Лачактар жарабайт. Сиздерге кайрылуубуздун себеби ошол көп жылдардан бери ушул биздин айылдан сугат суу маселеси өтө зор проблемага айланып атат. Ошон үчүн сиздерге кайрылууга мажбур болуп атабыз. Анткени себеби миң гектарга жакын жерибиз, сугат жерибиз кайрак жерге айланып, суусу жок, дыйкандар күйүп атат. Ушул тиги тамак аш коопсуздугуна дагы таасирин тийгизиши мүмкүн. Шаардан бир 15 километр турабыз, бирок бизди өлүп таштагандай болуп, анклав болуп, ушу суу проблемасы көйгөйгө айланды. Бул көйгөй көп жылдан бери ушуну сиздерден чечип берүүңүздөрүн суранабыз. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, УКМК башчысынын төрагасы Камчык Кыдыршевич, Кызыл Тоо айыл өкмөтүнө айылына караштуу сугат суу жана ичкен суу маселесин келип жеринен чечип берүүңүздөрдү сурайбыз.